Erkektin cins мүчөсү пенис. Вот, erkektin cins мүчөсü пенис. Сырткы жыныс органдарына кирет. Значит, сырткы жыныс органдарына кирет. Эркектин жыныс мүчөсү вот эки каверноздук тканьдан турат. Мына көрүнүп турат. Вот бирөөсү, вот экинчиси. Жуп каверноздук тканьдан турат дагы и так биртилдек заттан турат. Мына биртилдек заты аркылуу зара бөлүп чыгаруучу түтүк, жыныс клеткалар өтүүчү түтүк өтөт. Значит, эркектин жыныс мүчөсүндө вот башы, денеси жана тамыры бар. И тамырында байламталар бар дагы, ал байламталардын жардамы менен уча сөөгүнө биригип, бекип жатат. Мына эркектин жыныс мүчөсүнүн башына келгенде, вот смотрите, мына. Эркектин жыныс мүчөсүнүн башына келгенде, мына түтүгү сырткы тешик менен бүтөт. Значит, эркектин жыныс мүчөсүнүн сыртында вот жука тери менен капталып жатат. Башына келгенде бул тери бүктөлүүлөрдү пайда кылат. Бүктөлүүнүн ички бетинде май иштеп чыгуучу бездер жайгашат. Борпоң теринин астындагы клетчатканын фасциясы эркектин жыныс мүчөсүнүн денесин каптап жатат. Каверноздук тканынын сырткы чил кабыгы фиброздук ак чил кабык деп аталат.